Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаздан уурдаган уурлар тууралуу айтат да. Я Расулалла, намазда да уурдайбы, намаздан да уурлук болобу деген учурда эң жаман уурлук бул намаздан уурдагандар дейт да. Кандайча деген учурда рүкү саждасын толук кылбайт дейт. Бүгүн биз кайсы амалыбызга ишенебиз, кайсыл ибадатыбызга толук түрдө ишенебиз биз? Кепилдик барбы? Устаздардан бири эң көп дуа кылганы: Аллахым, окуп жаткан ибадат намаздарыбыз менен акыретте жүзүбүзгө урбагын дейт эле. Окуп жаткан ибадат намаздарыбыз менен жүзүбүзгө урбагын дейт эле. Бүгүн шашабыз. Кайра катышыбызды билсек дагы саптын алдыңкы буручтарына барып турабыз. Эртерээк дагы кайра качыштын аракетин кылабыз. Качып кайда барабыз? Дароо чайканага дагы, кафеге, тамактаган жерге, балким жумушу балдар дагы бардыр. Бирок ошол жумушту дагы бүтүрө турган Аллахтын өзү го. Намазда шашпагын, сен ошол жумушту дагы бүтүрө турган, сен шашкан жумушту дагы бүтүрө турган, оң сол жака бүтүрүп бере турган Аллахтын өзү да. Ибадаттарыбыз, окуп жаткан намаздарыбыз, кыяматта эң биринчи намаздан суралса, намазга кандай маани беребиз бүгүн биз? Маанилүүлүгү кандай? Намаздын жашоодо орду кандай биз үчүн? Биз саатты карап, тук-так убакыт өтүп, саатты карап, пландайбызбы бардык иштерибизди, же намазга карап иштерибизди пландайбызбы? Айырмасы кандай? Биринчи кезекте намаздан кийин кезек-кезеги менен жумуштарыбызды коебузбу, же биринчи кезекте жумуштарыбыз, андан кийин болсо болду, болбосо жок намазбы? Урматтуу мекендештерим, чындыгында ибадат менен намаз менен бийикпиз да. Башкалардын айырмабыз дагы намазда го. Дарыядан 5 убак астынан суу агып жатса, даарат алып жуунган адамдан кир калабы? Албетте калбайт. Ошол сыяктуу ибадат дагы жеңил күнөөлөрдү кетирип жатпайбы? Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, ибадатка, намазга маани беришибиз керек. Маани берүүбүз зарыл. Көп болуп калабыз, баягы видеороликтерден чыгып калат, каадын үстүндө, тоодун үстүндө машинанын бир кырсыкка учураган учурда намаз окуган, ибадат кылган. Сөз түрдө биз башыбызга кырсык келген учурда ибадат кылышыбыз керек эмес. Бактылуу күндө дагы, бактысыз күндө дагы толук түрдө ибадат кылышыбыз керек. Себеби Кудай Тааланын парзы буйругу бизге. Бир уру бар экен айылда. Уру жигит ар жерден ар кандай нерселерди урдайт. Айылдагы болор болбос нерсе дегендей. Ар кимдин үйүнө урулга кирип, тапкан нерсеси табалак, калганы жабалак дегендей. Тапканын издеп таап, урдап сатып, ошондой ур экен да. Күндөр арасатта ар кандай кадамдары менен биринчи кадамыңды ойлоп бас дегендей. Себеби биринчи кадам акыркы кадамын чечип коюшу мүмкүн. Адам өлгөндөн кийин элдин оозунда калган кепти сөздү байкап туруп, ал адамдын бейишке же тозокко карата, кетүүгө карата деңгээлинин күмөндөп койсок болот. Элдердин оозунда бул жакшы адам эле, ушундай адам эле деген болсо, демек бейишке карата үмүтүбүз чоң. Кутулганыма шүгүр, барынан жогу жакшы эле, кутулуп ушул баледен дей турган боло турган болсо, анда Аллах өзү сактасын. Бул дагы уру жигит ар кандай нерселерди урдайт. Бир күн эч нерсе таппастан мечитке урулукка кирет экен. Мечитте урдай турган деле нерсе жок. Аттап, дуалдан аттап, мечитке кирип, немелерди, эшикти ага чейин дагы үйрөнгөн ал уру, эшиктерди кантип ачат, кантип сындырат, башка кылат. Бардыгын үйрөнгөн, мечитке кирет экен. Ар жерлерди тытып, китептер бар, илимий жазылмалар бар, аларды тытып жүрөт экен. Ал айылдын жетекчиси, падышасы өздөрүнүн
Кызы бар. Кызына бир канча жылдан бери күйөө таппайт. Жакшыраак деңгээлде күйөө таппайт. Негизи байлыгы болсо, бийлиги болсо, көчөдөн чыккан экинчиси күйөө бала болушка даяр. Бирок ал өзүнө татыктуу ыймандуу күйөө бала издеп жүргөн эле. Ал жолдошторуна, вазирлерине, башкаларга айтат, күйөө тапкыла мага ибадатчыл, жакшы тахажжудду окуган деп буйругун берген болот. Маани берип эсте каларлуу жери, эстеп калыңыздар, тахажжудка туруп, тахажжудда көз жаш төккөн жигиттерден таап келгиле деген болот да. Ошол кызыма татыктуу күйөө бала болушу мүмкүн дейт. Булар дагы ошентип бул мейиске кирген учурда вазирдин жанында аскерлер бар. Ошентип тахажжуд түнү менен тахажжуд окуган, ибадат кылган адамды издеп жүрөт эле. Мейиске дагы бир кирип көрсөк дейт вазир. Балким ушул учурда бирөө намаз окуп жаткан болуш чыгар. Балким падышабыздын, балким өкмөт башчыбыздын ушул жерде кызынын бакты. Бир кирип көрөлү деп мейиске кирсе, мейистерде эми билинет, 2-3 адам келди, баягы ууру аларды байкап калды. Байкап коркконунан буттары титиреген абалда, Кудайым, билип калды окшойт булар, мени сезип калды, уурулугумду билип калышты окшойт, кабарын тапты окшойт деген кайгы капа менен, миң түйшүк менен ошол учурда эле Аллаху акбар деп колду байлап намазды баштай берди. Ичинде жан дүйнөсү менен берилип, Кудайым өзүң кечирген, бул жолу кайра кайтпаймын, Аллахым өзүң кечирген деп миң кечирим менен, тообо менен намазын коркуу абалда окуп жатат. Бул жактагылар болсо, бунун ибадатын кара, таквалыгын кара, түнү светтери дагы өчүрүп коюптур, жарыктар дагы жок, башка дагы жок, шамдар өчүк. Ушунчалык таква турбай бул жигит, ушуга чейин бизди издеп жүргөн жигит ушул жерде экен деп, анын намаз окуп бүтүшүн күтүп жатты. Баягы жигит намаздарды кайра улап жатты, 4 рекет, 2 рекет кылып саламды берет, ассаламу алейкум ва рахматуллах, кайра дарро намазга туруп кетет. Ибадатка берилгенин кара, дагаса ушул дуага дагы маани берип, аягында дуа кыламын деп, азыр намазды үзгүлтүксүз окуп жатат деп, ушунчалык таква деп вазир, аскер башчылар аны мактап жатты. Бул болсо, булар мен аз намаз окуп бүтсөм алып кетет, намазды тотутпойн деп кайра намаз окуп жатты. Бул бир канча саатка улангандан кийин вазир айтты, эгерде биз муну азыр алып кетпесек, бул намазын токтотпойт, балким бул таң атыкча окушу мүмкүн, биз билбейбиз аны. Ошондуктан азыр намазды оң жака салам бериш менен барып чуркап алып келесиңер, падышага алып барабыз дейт. Баягы жакындап келет экен, ассаламу алейкум ва рахматуллах деген сөзүн билет, аны кармап сарайга алып барышат. Бул коркуу ичинде, эмне дегенди билбейт, бирок ичинде ар кандай коркуу сезимдери бар. Ал бакыт кушуна карап кетип жатканын билбейт эле. Барат экен, ал жердеги хан сарайлар, ал жердеги байлык, бийлик, ал жердеги күтүп алуулар өзгөчө өзүн тартты. Падыша сунушун айтты, бул албетте макул болду. Ичиндеги бир эле сөзү хикаянын жыйынтыктап коюшу толтурду мүмкүн. Аллахым, албетте мен калп эле окуган намазым үчүн ушундай сыйлыктарды бердиң. Эгерде мен чын жүрөк менен ибадат кылсам, кандай сыйлыктарды бермексиң дейт да. Байкап көрсөк, чын жүрөктөн ыхлас менен берилип качан намаз окудук. Ыхлас менен, бүт терибиз менен төгүлүп, тердеп, көз жаш төгүп, тахажжудда качан ыйладык акыркы жолу? Качан көз жаш төгүп намаз окудук? Качан ыйладык? Эч кимди ортого койбостон, эч кайсы ишти бүтүрүп бер дебестен, эч кайсы бир максатты көздөбөстөн, калыс Аллах үчүн деп туруп, качан акыркы жолу тахажжуд окудук? Кээ бирөөлөр намаз окушу тоок даны чокугандай тездикте.
Кандай намаз окуганын Кудай билет, өзү билет. А кээ бирөөлөр таппай каласың. Салам бергенден кийин жок артыңда. Ошондой экен, намазга маани беришибиз керек. Намаздан тоса турган жумуш, намазга барба, намазга тоскоол боло турган жумуш, демек ал ойлоно турган жумуш. Намаздан тоссо, намазга залакасын тийгизсе, демек ал болбой турган жумуш. Аны дагы бир карата ойлоп көрүш керек. Бир адам өтө баалуу таш табылат экен. Өтө баалуу таш тапкандан кийин аны биринчи эле айылдагы өзүнүн замандашы, өзүнүн энчиси дегендей алтынды түшүнгөн бир зергерге алып барат экен. Зергерчи көрүп карады, тандады, абалын көрдү, башкасын көрдү. Менин буга жете турган акчам жок экен. Муну шаардагы бир алтынчыга, зергерге башка күчтүүрөгүн алып барың дейт. Ал үйүнө келип сүйүнгөн, кубанган абалда жубайына, жакындарына, бардыгына сүйүнчүлөйт, кубандырат бардыгын. Эми биз азыркы тил менен айтканда болуп кеттик, башкаларды бетиң албай калдык дейт го кээ бирөөлөр. Булар дагы сүйүнгөн, кубанган абалда шаарга жөнөйт. Шаарга алып барып, шаардагы зергерге көрсөтсө, шаардагы зергер дагы көрүп, бул өтө кымбат баалуу таш экен. Буга менин жете турган акчам жок. Муну сиз жакшысы падышага алып барың дейт экен. Падыша сизге жараша акчаны берет дейт. Бул падышага алып барат. Падышага кезекке турат. Кезеги келгенде падышага жолугат. Падышага суранычын айткан учурда, белгилеген жылтыраган ташын көрсөткөн учурда падышага бир кеңешин айтат. Менин байлыгым, бүт казынамдагы байлыгым дагы буга тең келбейт. Меники жетпейт мындай баалуу ташка. Бирок ушунча келипсиң, мен сага убакыт берейин. Бул ташыңды мага бересиң, казынамды 1 саат, 2 саатка ачып коёмун. Ошол 1-2 саатта эмнени алып чыгып кетсең, алып чыгып кете бересиң. Бул сүйүнгөн, кубанган абалда өзүнүн падышанын казынаканасына кирет. Кирсе, оң жак, сол жак, бүт бар жок бөлүнгөн, бир бөлмөгө кирсе тамак аш, бир бөлмөсүнө кирсе жатакана, жылуу жумшак төшөктөр, жастыктар дегендей, бир бөлмөсүндө жууна турган жерлер, кедейдин бир жегени, бир тойгону деп жеп тоет. Тойгон ашказан уктагысы келет. Эми жырга уктайын деп уктайт. Аскерлердин эй ойгон, тур, убактың бүттү деген үнү бул адамды ойготот. Алтындан кичине алайын десе дагы жок, убактың бүттү, эми чыгышың керек дейт. Бир тыйынсыз чыгат. Биз бул аламды шейткенбиз, бул дүйнөдө бир казынанын ичине кирген. Ошол казынакана деп элестетсек бул дүйнөнү, биз ушунун ичине кирген жанагы алтын табылган бир адамды элебиз да. Убактыбыз ошо колумуздагы кармап турган алтыныбыздай. Эгер биз туура пайдаланбасак, бул дүйнөдө туура нерселерди кылып, ибадаттарды кылып, Рамазан айында ороза калмап, нафил ибадаттарды кылып, нафил ибадаттар парыз казалардын, каза намаздарды калтырбай окуп, мисалы каза намаздар бар. Каза намаздарды окушубуз керек. Ошондой намаздарды калтырбастан окуп бардыгын. Ар бир намаз бар, 5 убак намаз бар. Мисалы үчүн 5 убактын артынан 5 убак казасын окуп койгондо дагы 10 жылдын казасын окуп коет. Бир аяттан окуса дагы канча аятты бир жылда окуп коет да? 365. Эми аз экен деп коет да бирөөлөр. Андай жылдан сенде канчасы өтүп кетти? Окубай канчасын өткөзүп жибердиң да? Окусаң болот эле ошого чейин, бирок сен окуган жоксуң. Демек, жоктон көрө жогору. Аз-аздан болгон уланып турганы жакшы го. Биз служба кылган учурда армияда китептерди жакшы көрүп, сүйүп окуйт элем.
өзүбүздүн командир башчыбыз дагы өтө китептерди сүйүп окугандыктан кээ бир китептерди алып окуп, ал командир дагы ушундай китепти сүйгөн адам экен. Бирок анын принциби көп окубайт. Аз-аздан окуйт, бирок күн сайын калтырбай окуйт да. Намаз тургузушубуз керек. Намаз кылбаш керек. Намазда ийгилик бар.